Жакында өкмөт 2018-20 жылғы аралыгында Кыргыз Республикасынын аймактык саясатын концепциясын түзүү боюнча токтом кабыл алдыңыздар. Бул өтө колдой турган нерсе. Анткени эгер биз децентрализация саясатын жүргүзүп, жергиликтүү бийликке көбүрөөк мүмкүнчүлүк берсек, эл ошол акчаны да контроль кылып, коррупция азаймакта. Анткени ошол айылдагы, ошол мектептин курулушунда эгер мүмкүн болсо, биз айыл өкмөттүн депутаттарына, мектептин директору, мугалимдерин, ата-энелерди кошсок, алар жакшыраак контроль кыла алат. Эл ошолордон сурап да калат да, тендердик комиссияга киргизип, алар чечим кабыл алса. Ошон үчүн бул ушу концепцияны азыр 3 ай убакыт берипти, сунушту бир көбүрөөк кылып туруп, мүмкүн болсо бийликти жергиликтүү кеңештерге берсек. Анткени баардык нерселер Бишкекте отурган адам чечпей, ошол жергиликтүү чечсе, бул жакка келе турган арыз муң да азаят. Адамдар, мисалы үчүн, ошол эгер мектепти да ошо айылдык жашаган адамдар чечим кабыл алса, элдер барып сурап алат да, силер чечим кабыл алып ушу фирманы тандаңдар эле, жаман курду депчи. Мен ойлойм, ушул сунушту кабыл алсаңыздар,